60 bölüm. Тур, жарқыра Иерусалим, анткени сенин жарыгың келди. Теңирдин даңкы сенин үстүңдөн чыкты. Анткени мына, жерди караңгылык, элдерди коюу караңгылык каптаганы жатат. Ал эми сенин үстүңдөн теңир жаркырайт. Анын даңкы сенин үстүңө келет. Ошондо сенин жарыгыңа элдер келишет. Сенин үстүңдөн чыгып келе жаткан жаркырууга падышалар келишет. Башыңды көтөрүп, айланаңды кара. Алар баардыгы чогулуп сага келе жатышат. Алыстан уулдарың келе жатат. Кыздарыңды колдоруна салып көтөрүп келе жатышат. Ошондо көрүп кубанасың. Жүрөгүң дүкүлдөп кеңейет. Анткени деңиздин байлыгы сага бурулат. Элдердин энчиси сага өтөт. Сенин жериңди көп сандаган төөлөр, Мидиан менен Эйпанын наарлары каптайт. Алардын баары Шебадан алтын менен ладан жүктөп келип, теңирдин даңкын жар салышат. Кейдардын бүт койлору сага чогулуп келет. Небайоттун кочкорлору сага кызмат кылат. Алар менен курмандык чалынуучу жайыма, мага жаккан курмандык болуп чыгат. Ошондо мен өзүмдүн даңкымдын үйүн даңазалайм. Булуттардай учуп келе жатышкан булар кимдер? Өздөрүнүн кептер канасына көгүчкөндөрдөй болуп учуп келе жатышкан булар кимдер? Чындыгында мени аралдар күтүп жатат. Сенин уулдарыңды алыстан алтын күмүшү менен кошо Кудай Теңириңдин ысымы үчүн жана Ысрайылдын ыйыгы үчүн алып келиш үчүн алардын алдында Таршыш кемелери күтүп турат. Анткени ал сени даңктады. Ошондо чет жерликтердин уулдары сенин дуалдарыңды курушат. Алардын падышалары сага кызмат кылышат. Анткени мен сени каарданып жатканымда кыйраткам, бирок сага өзүмдүн ырайымым менен ырайым кылам. Сенин дарбазаң дайыма ачык турат. Элдердин байлыгы сага жеткирилип туруш үчүн, алардын падышалары сага алып келинип туруш үчүн дарбазаң күнү-түнү жабылбайт. Анткени сага кызмат кылгысы келбеген элдер менен падышачылыктар кырылат. Андай элдер таптакыр кырылат. Сага Лебанондун атагы даңкы келет. Менин ыйык жайымды жасалгалаш үчүн кипарис, чынар, кедр дарактары келет. Ошондо мен бутум турган жерди даңктайм. Сени эзгендердин уулдары баштарын ыйып алдыңа келишет. Сени жек көргөндөрдүн баары бут алдыңа жыгылышат. Сени Теңирдин шаары, Ысрайылдын ыйыгынын Сиону деп аташат. Сен ташталып жек көрүндү болгонсуң. Сен аркылуу эч ким өтпөй калган. Бирок мен сени түбөлүккө улуу кылам. Кылымдан кылымга кубанычка бөлөйм. Сен элдердин сүтүнө тоесуң. Падышалардын эмчегин эмесиң. Ошондо сен менин Теңир экенимди, сенин куткаруучуң жана сактап калуучуң экенимди, Жакыптын күчтүүсү экенимди билесиң. Мен сага жездин ордуна алтын, темирдин ордуна күмүш, жыгачтын ордуна жез, таштын ордуна темир жеткирип турам. Сенин башкаруучуңдун ордуна тынчтыкты, күзөтчүңдүн ордуна чындыкты коем. Мындан ары сенин жериңде зордук зомбулук деген угулбайт. Сенин аймагыңда кыйратуу, талап тоноо деген угулбайт. Дуалдарыңды куткаруучум деп, дарбазаңды атак даңкым деп атайсың. Мындан ары күн сага өзүнүн күндүзгү жарыгы менен кызмат кылбайт. Айдын жарыгы жарык бербейт. Бирок сенин түбөлүктүү жарыгың Теңир болот. Сенин даңкың Кудай болот. Мындан ары күнүң батпайт, айың жашынбайт. Анткени Теңир сен үчүн түбөлүк жарык болот. Сенин кайгылуу күндөрүң бүтөт. Сенин бүтелиң адил болот. Менин колумдан чыккан, мен отургузган бутак мени даңкташ үчүн жерге түбөлүккө ээ болот. Аздан миң, эң начардан күчтүү эл чыгат. Мен Теңир муну өз убагы келгенде тездетем.